Бул Ленин көчөсү менен Курманжаннатка көчөлөрүн байланыштыруучу жол. Көчөнүн эки тарабында тең тротуар жок. Мындан улам жөө жүргүнчүлөр автоунаа кыймыл үчүн ылайыкташтырылган көчөдө жүрүүгө мажбур болушат. Тротуар болсо жакшы эле да. Келип кеткенде коопсуз болуп жакшы болот эле. Азыр эми өтө кооптуу болуп турат, айла жок жүрөбүз. Мен ал жерде иштейм да өзүм. Тротуар болбосо деле мындай токтотулган жеңил машиналарды жок кылса болот, мисалы алууга. Чындыгында мындай жеңил жерде балалуу аялдар кетет, балдар өзү кетет окуудан чыгып, ушул жагында караштырып койсо жакшы болот эле. Ал эми Ленин көчөсүнүн Борбордук аянтка жакын жайгашкан бөлүгүндө да тротуарлар тосулуп калган. Планда жөө жүргүнчү үчүн шарт түзүлгөнү менен, бирок мекемелер анын баарын ээлеп тосуп алышкан. Автомобиль көбөйүп атат азыр. Токтоганы даже неме жок. Парковка жайлар, туурабы? Элдер кайда жүрөт? Ошон үчүн ушуну мен сунуш киргизем, тротуар болгон жер. Потому что парковка, магазин кургандан кийин парковка болуш керек, в первую очередь, туурабы? Шаардык мэрия мындай башаламандыкты жоюу боюнча быйылкы 2019-жылы күчөтүлгөн тартипте жумуш жүрөөрүн кабарлады. Алгачкы иш аракеттин натыйжасында Асранкулов көчөсүндөгү тосулуп калган тротуар калыбына келтирилип баштады. Жаңысы дагы тез эле урап жок болбош үчүн эки тарабы тең тосмолор менен курчалмакчы. Алиевага чейин барат. Алиева менен эки тарапта бул жерде бир эле тарабы болуп калат. Көрө тастарга чейин экинчи тарабы мына церк тарабыны алар менчиктештирип алган экен, ал жакты алышка мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошондуктан биз бул проектке ал жакты киргизбедик дагы, ушул оң тарабынан гана РСК банк тарабынан алып чыгып кетет. Мындай тротуарлар Масалиев, Кооператив, Курманжаннатка сыяктуу көчөлөргө курулушу керек. Ал үчүн болжолдуу 20 миллион сом сарпталат. Деген менен жөө адамдар жүрчү жолдордун көбү менчиктештирилип кеткен. Аларды кайра кайтаруу боюнча сот кызматкерлери менен биргеликте иш жүрөөрүн каалаа башчысы айтты. Менчиктештирип киргизген жерде мына бардык кызматтарга атайын протоколдук тапшырма берип атабыз. Буларды бардын кайтарып алабыз. Эми сот мына бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулган курулуштар боюнча ушундай менчикке берилип кеткен жерлер боюнча мына 27 иш мына чоң объектилер бүгүн соттун кароосунда турат. Эми соттордун чечими кандай чыгат? Биз ушул атайын координациялык кеңешме өткөзүп, биз кабыл ала турган чечим атайын биз ошо координациялык кеңешмеде. Ошо координациялык кеңешмеде биз бүт сот органдарында катышты чечимдерди кабыл алып атайын аларга тапшырмалар берилди. Белгилей кетсек, өткөн 2 жыл катары менен жолдор башкармалыгына көчөлөрдү оңдоо, тротуарларды калыбына келтирүү үчүн бюджеттен аз каражат бөлүнүп келген. Быйыл андай тартыштык жоюлганы турат. Башка айтканда шаардык бюджет 940 миллион сомдон 1 миллиард 120 миң сомго жогорулаганы белгилүү болду. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.